Эгерде кызматкер жумуш учурунда кырсыкка кабылса, ал учурда деген жумуш берүүчү тараптан комиссия түзүлөт. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине ылайык 208-беренеде айтылгандай, өндүрүштөгү күтүлбөгөн кырсыктын жана кесиптик ооруга чалдыгуу жөнүндө айта кетсек, эгерде кызматкер жумуш учурунда кырсыкка кабылса, ал учурда деген жумуш берүүчү тараптан комиссия түзүлөт. Комиссия 5 же 7 кишиден түзүлүш керек. Ал комиссия түзүлгөндөн кийин комиссия 3 күнүн ичинде ошо өндүрүштөгү болгон кырсыкты изилдөп чыгып, андан кийин акт түзүлөт. Акт форма N1. Бул деген акт Кабинет министрлиги менен бекитилген. Бул акта сиздин каерде, канчада жана кайсы жагдайда болгон учурлар жазылыш керек. Ошондон кийинки учурда комиссия изилдеп чыгып, сизге деген бул акттын негизин бериш керек. Ал акт деген 3 тараптуу болуш керек. Бул акт, бир акт деген профсоюздар уюмунда калыш керек, экинчиси сизде калыш керек, үчүнчүсү иш берүүчү тарапта болушу керек. Комиссия түзүлгөндөн кийин комиссиянын чечими менен эгерде жабырлануучу тарап күнөөсү жок болуп же бир канчадыр процент күнөөсү болгон болсо, анда жумуш берүүчү тарап бүт чыгымдарды жаап бергенге муктаж болот. Эгерде жабырлануучу жумуштан тайгаланып жыгылган болсо, анын оорусу өрчүп кетип, ал МСЭК 3 айдан кийин МСЭК тарабына барып, МСЭКтин негизинде дагы инвалидность алып калган болсо, анда деген профсоюзга кайрылат. Профсоюзга кайрылгандан кийин МСЭКтин чечими менен инвалидность коюлгандан кийин жумуш берүүчүгө кат жөнөтөт. Ошо жумуш берүүчүнүн негизинде индексация болот. Индексациядан кийин бүт төлөмдөр төлөнүп бериш керек. Бул мыйзам бир гана мамлекеттик кызматкерлер үчүн эмес, баардык кесиптин ээлерине иштейт. Эгерде сиз жумуш ордуңуздан кырсыктаган болсоңуз, анда Кыргызстан кесиптик бирликтик федерациясына кайрылып, же болбосо 1229 кыска номерине кайрылсаңыз болот.